Эми экинчи теманы өтөлүк. Экинчи темабыз бүтүндү экиге бөлүү. Бизге мындай маселе берилди. Асан менен Уландын 1532 сому бар. Уландын акчасы 188 сомго аз болсо, Асандын канча сому болот дейт. Демек, Уландын 188 сомго аз дегени, демек, Асанга салыштырып айтып атат. Асандын акчасы X сом болсо, анда Уландыкы 188 сомго кем болсо, демек X минус 188 сому болгон болот Уландын. Эми теңдеме түзөбүз. Демек, Асандын акчасына Уландын акчасын кошобуз. Демек, X'ке кошобуз X минус 188'ди. Анан 1532ге барабарлайбыз бардыгы экөөнүн акчасынын суммасына. Биренден кашаларды ачып эсептесек, 2x барабар 1720 болот. X табыш үчүн 1720-ны 2ге бөлүп коебуз. Демек, 860. Демек, жолу Асандын 860 сому болгон. Эми китептеги 232 маселени чыгарабыз. Ал дагы 92 бетте балдар. Демек, мындай деп атат. Аня менен Маня биригип 215 чака картошка теришкен. Бирок Маня 17 чакага аз терген. Маня канча чака картошка терген деген суроо берилет. Демек, бардыгы экөөнүн тергени бардыгы 215 чака. Аня канча тергени белгисиз, демек X чака терди дейлик. Маня андан 17 чакага кем терди, демек X минус 17 чака. Эми теңдеме түзөбүз. Аня менен Манянын терген картошкаларын кошуп 215ке барабарлайбыз. Башкача айтканда, X кошу X минус 17 барабар 215. Кашаны ачып теңдемени чыгара турган болсок, 2x барабар 215 кошу 17 болуп калат. X тапсак, 232-ни 2ге бөлүп коебуз. 116 чака. Демек, бизден эмнени сурап атат? Бизден 232-де Маня канча чака картошка терген деп атат. Биздин тапканыбыз бул Анянын 116 чака, бул Анянын тапканы. А Манянын тапканы билиш үчүн ошо 116-дан 17-ни кемитебиз, 99. Демек, Маня 99 чака картошка терген. Эми балдар, 3-чү темабызды өтөлү. Акыркы тема бүгүнкү сабакта бүтүндү 3кө бөлүү. Мындай маселе берилип атат. Ирина, Лина жана Еленанын 8 калем сабы бар. Еленанын калем саптары Линага караганда 2ге аз. Иринаныкына караганда 1 калем сапка көп. Ар биринде канчадан калем сап болгон деген суроо берилди. Бул жерде Еленанын калем саптары Линага караганда 2 эсе аз дейт. Анда Линаныкы 2 эсе көп болот да, тескерисинче. Линаныкы x плюс 2 десек, Еленаныкы 2ге аз x болот. А Иринаныкы 1 калем сапка Еленага караганда аз болот. X минус 1 болот. Мына, маселенин шартын жаздык. Үчөөнүн тең калем сабы ар биринде канчадан калем сап бар экендигин табышыбыз керек. Теңдеме түзөлүк. Бардыгы биригип 7 калем сап болчу балдар. Демек, Еленаныкына, Линаныкына, Иринаныкын кошуп 7ге барабарлайбыз. Демек, x кошу 2 кошу x минус 1 барабар 7. Кашаларды ачып түрүп, x'терди топтосок 3x болот. Кошу 1 барабар 7. Анткени 2ден 1ди кемиткенде 1 калат да. Анан биренден 3x'ти табыш үчүн 7ден 1ди кемитебиз, 6 калат. X'ти табыш үчүн 6-ны 3кө бөлүп коебуз. 2. Демек, x менен эмнени белгиледик эле? Еленаныкын белгилебиз. Демек, Еленанын 2 калем сабы болгон. Линаныкы андан 2ге көп болсо 4 калем сабы болгон. А Иринаныкы Еленаныкына караганда 1 калем сапка аз болгон. Демек, 2ден 1ди кемитсек 1 калем сап. Демек, ушунча калем саптары болгон экен. Текшерип көргүлөчү балдар. 2, 4, 1. 7 болдубу? Демек, маселенин чыгарылышы туура. Эми балдар, китебиңердин 93 бетиндеги 234 маселени чыгаралы. Маселе мындай баяндалып атат. Мурат, Таалай жана Ислам үчөөнүн 8215 сому бар. Мураттын акчасы Таалайдыкына караганда 2317 сомго, ал эми Таалайдыкы Исламдыкына караганда 312 сомго көп. Таалайдын канча акчасы бар деген суроо берилди. Таалайдын акчасын табышыбыз керек биз. Демек, Мурат бизде Исламдын акчасы белгисиз канча сом экен. А Таалайдын акчасы Исламдыкына караганда 312 сомго көп дейт.
ушул Таалайдын акчасын табыш керек болуп атат. А Мураттыкы Таалайдыкына караганда 2317 сомго көп дейт. Баары биригип, чөйнүкү биригип 8215 сом экен. Теңдеме түзөлүк балдар. Демек исламдын X сому болгон, Таалайдын X плюс 312 сому болгон, ал эми Мураттыкы X плюс 312 кошуу 2317 сому болгон. Үчөөнү кошуп 8215ке барабарлайбыз. Демек биринен X'терди топтосок 3X кошуу 2941 барабар 8215. 3X'ти табыш үчүн 8215тен 2941ди кемитебиз. 5274 калат. X'ти табыш үчүн бул санды 3кө бөлөбүз. 1758. Бул исламдын акчасы 1758 сом болгон. А Таалайдын акчасын табыш үчүн ошо исламдын акчасына 312-ни кошобуз. Демек 1758ге 312 сомду кошсок 2070 сом болот. Демек Таалайдын 2070 сому болгон. Ушуну менен балдар сабак аягына чыкты. Сабакты аяктадык. 3 тема өттүк балдар бүгүн. Демек үйдөн 94, 95, 96 параграфты окуп келесиңер да 233, 235 мисалдарды чыгарып келесиңер, маселелерди чыгарып келесиңер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.